Буга чейинки коронавирусту жуктурган 94 бейтапка бүгүн дагы 13 жаран кошулду. Акыркы күндөрү аталган илдетке чалдыгып жаткандардын көпчүлүк бөлүгү мурунку бейтаптардан жуктургандар. Өлкө аймагында коронавирус жуктургандардын саны 107ге жетти. Жаңы аныкталган 13 учур. Бишкек шаары 1, Нарын облусу 3, Ысык Көл облусу 2, Чүй облусу 1, Ош облусу 5, Жалал-Абад облусу 1. Коронавирус аныкталган бейтаптардын 58 аял, 49 эркек. Алардын ичинде 15 өспүрүм, ошондой эле 1 жашка чейинки 2 наристе жана 31 улгайган адам бар. Акыркы 2 күндө аныкталган 23 учурдун ичинен 4-өө сырттан келгендер. Калган 19 адам чет өлкөдөн келгендер менен байланышта болгондор. Тагыраак айтканда ички жуктуруу. 19 ички жуктуруунун арасында 14 жашка чейинки 4 бала бар. 15 учур 5 үй бүлө мүчөлөрүнөн бири-бирине тараган. Биздин медициналык кызматкерлер ушундай кыйынчылыкка карабастан иштеп атышат күнү-түнү. 3 кишини кече ооруканадан дарылап чыгарышты. Бул жерде болсо 4 бала 2 сутканын ичинде чыгып атат, плюс болуп туруп. Андан тышкары 5 үй бүлөдө 15 жаңы инфицированный адамдар 2 сутканын ичинде пайда болуп атат. Бул себеп эмне болуп атат? Себеп жанагы карантинди колдонбогон үчүн ушундай бизге мындай күч, бизге кыйынчылык алып келген ушундай окуялар пайда болуп атат. Жалпы 107 бейтаптын ичинен 3 жарандын абалы орточо оор. Учурда алардын 2 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, 3-үчүсүнө жасалма дем алдыруу жүрүп жатат. Ал эми обсервацияга 1592 адам жайгаштырылды. Жалпысынан 5638 адам өзгөчө көзөмөлгө алынган. Анын ичинен үйдөн байкоого 3870 адам чыгарылды. Жанагындай үй бүлөлүк жакын туугандар бардыгы 1561 киши биздин көзөмөлдө. Андан тышкары экинчи категориядагы байланышуу жарандардын саны 4210. Бул жерде мындай атайы суранат кетет элем, ошо биздин телекөрүүчүлөрдөн. Биз азыр 2 күнүн ичинде салыштырмалап алсак, 10 киши кече, 13 киши жаңы учурлар катталып атат. 23 кишинен 4-өө сырттан келген коронавирус деп санасак болот да. Калган 19 өзүбүздүн ичинде ошол жанагындай байланышуу режимин сактанбаган, колдонбогон себебинен өзүбүздөн чыгып атат. Өлкө аймагы боюнча учурда жалпы 257 мобилдик бригада иштеп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов дарыгерлерге болгон эң чоң жардамыңар үй карантининен чыкпай, ар бир адам өзүн өзү изоляцияга алуу керек деп жарандарга кайрылды. Жана дагы дарыгерлер ооруп жатабы деген суроого төмөнкүчө жооп берди. Андан тышкары медицина кызматкерлери ооруп атыптыр, ушундай болуп атыр деген сөздөн алыспыз. Бир да Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө бир да медицина кызматкер ошол ачактарда иштеген эч ким ооруган жок, эч кимде жанагындай тесттери аныкталды, положительный экен деген андай эмелер жок. Расмий түрдө кабар берип атам. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан берилип жаткан ар бир маалымат тастыкталган. Толук жана эч кандай жаап жашыруусуз ачык. Андыктан дүрбөлөңгө түшүп, жалган маалыматтарга ишенбөөгө Саламаттыкты сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов чакырып өттү. Айза Камчыбекова, Эмил Талайбек уулу, Пирамида.